Салам бардыңыздарга, урматтуу каналдын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутман күн бардыңыздарга. Бүгүнкү видеомдо дагы бир жолу гайморит оорусуна каршы үй шартында жасала турган натыйжалуу каражатты көрсөтөм сиздерге. Азыр күн суук түшүп, көпчүлүк өнөкөт гайморит оорулары козголо баштады. Гайморит оорулары сууктан кийин, грипптен кийин осложнение берет. Бул учурда биз үй шартында дагы рецепт каражат жасап алсак болот. Бул эң эле жөнөкөй, оңой, баардыгы эле үйдө болсо керек деп ойлойм. Бир гана нерсе балды тандап алышыбыз керек. Атайын бал челекчиден алышыбыз керек. Дүкөндөгү же болбосо базардагы бал болбойт. Сапаты бир аз төмөнүрөөк бал болот да. Базар, дүкөндөгү бал. Ошондуктан атайын таза балды тандап алышыбыз керек. Азыр бул рецепт үчүн бизге бал менен арак керектелет. Же болбосо таза спирт, медициналык таза спирт керектелет. Азыр балды бир кашык балды пластмасса идишке же болбосо айнек идишке салып алабыз. Мынтип салып алабыз. Бул бал эң таза бал. Атайын алайда бал челек кармаган адамдан алам мен бул балды. Эми балды салып алгандан кийин мына бир кашык арак кошуп алам. Эгер спирт кошо турган болсок, бир кашык спиртке бир кашык суу кошуп алабыз. Азыр арак кошулган үчүн мен суу кошпойм, арак да таза болуш керек. Бир кашык кошуп алдым. Эми сметанага окшогон смеске болуш керек да. Массага келиш керек. Аралаштырып алам. Мындай эмеге масса болду, мындай сметанадай. Ушул массаны 3 маал эртең менен, түштө, кеч, уктоо алдында коюу керек. Гайморит болгондо маңдай ооруйт, көздүн алдылары ооруйт. Ушул областтарга сүйкөп коюп алабыз. Жуубайбыз, өзү сиңип кетет. Арак кошулган бал бетке тез эле сиңип кетет. Аны койгондон кийин, жарым сааттан кийин жылуу шапка составында жүн, анан пахта болуш керек, синтетика аралашкан баш кийим болбойт. Жылуу көзүбүздү жаап, маңдайыбызды көзүбүзгө чейин жаап, анан жатышыбыз керек жылуу. Ушул учурда мурундан бир күндөн кийин эле натыйжасы билине баштайт. Мурундан суюктуктар агат, ирең. Ушул каражатты бир жума 6-7 күн катар коебуз. Эртеси эле натыйжасы билине баштайт. Мурундан суюктук, ириңдер агып. Ушул койгон учурда малина кошуп, лимон кошуп, жылуу чай ичишибиз керек. Бул рецепт каражат сөзсүз натыйжасы болот. Гайморит менен жабыркасаңыздар, ушул каражатты колдонуп көрүңүздөр, үйдө жасалган. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Сак саламатта болуңуздар. Эмки видеого чейин көрүшкүнчө.